Салам замандаштар, амансыздарбы? Москвадан бардык замандаштарга бүгүн Москвага келип, ушул жерде 85-жылдан бери, 1985 жылдан бери Россия аймагында жүргөн Тажиб ака менен жолугушуп калдым. Амансызбы, Тажиб ака? Саламатсыздарбы, канкайым, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кыргыз элим, мекендештер, ошондой эле сыртта жүргөн мекендештер, баардыгыңарга аманчылык, эсенчилик. Кандайсыз? Иштеп атасызбы, чарчабай? Иштеп атабыз да ушу. Кыргызстандан 85-жылдан бери ушул жерде экенсиң? Окуп, иштеп ушул жактан. Ооба, ал маалда Кыргызстанда болгону 8 институт болчу, жогорку окуу жайы. Ошон үчүн көп кээ бирки адистер боюнча бизде жетишпейт эле. Ошон үчүн көбүбүз Россияга келип окуганбыз. Амалда ошо Россияга билим алуу үчүн келип, анан кийин Кыргызстанга барып, кайра ошол өзүбүздүн бул жерде билимибизди өзүбүздүн республика болуп эсептелчү эле, ошол жака керегибиз тиет деп ошондой нем алат элек. Нормалда идеология күчтүү болчу эле. Кийин андан сырткары ушундай программа бар эле, что именно сен мисалы үчүн айыл чарбасында жашасаң, айыл ошол совхоздонбу, колхоздон направление берет эле. Агроном жетишпейт, агрономдукка направление берет эле. Зоотехник жетишпесе, ветврач жетишпесе, ошол направление берет эле дагы. Кийин ушул жерге келип ошентип окучу элек. Сиз кайсы тармакта окудуңуз? Мен биринчи келгенимде эле ушу политехнический институтка тапшырганмын. Инженер электрохимик болуп. Кийин 3-курстан курстан баштап Москвадагы кооперативный институт, бул жападан жалгыз неме болчу, эң күчтүү институт болуп эсептелчү эле СССР маалында, Центр Союз деп атат эле. Ошол кооперативный институт жүргөм. Кийин университет потреб кооперация болгон, ошол Москванын өзүндө. Бизге эң керектүү кесиптин ээси бакта жүрөт. Бизде азыр жетишпейт да ал кесиптер. Ооба, азыр айтып кетсем, мен ошол окууну бүтүргөндөн кийин дипломду 5-ке зачет эткенмин. Анан ошо биздин өзүбүздүн эле институттан сунуш түшкөн. Ошо биз ошол жерде сертификационный лаборатория институттун базасында болгон. Ошол жерде иштегенмин, эксперт болуп. Товар бытовая химия, вариационный упаковка болуп. Азыркы учурда сертификационный система Кыргызстандык аябай чабал иштейт, билесиңер. Эксперттик, может, тажрыйбам керек болуп калат деген үмүтүм бар. Шарт болуп. Бизде Кудай кааласа мыйзам иштеп калса, обязательно чогултабыз го. Жакшы кесипкөйлөрдү. Азыр мигранттар менен мигранттардын Москва жергесинде ошол 85-90-жылдан бери башталды да бизде миграция. 90-жылдан бери. Союз бузулгандан башталды. Ошодон бери мигранттардын көйгөйлөрүн жакшы билет экенсиз, сиз жердештер. Баары бир кыргыздар менен мамиле кылып, сүйлөшүп турасыз да. Эми мындайча айтсам, 90-жылга чейин действительно Кыргызстан эң билимдүү, илимдүү республиканын бири эле. Эң жогорку билимдүүлөр аябай көп болчу бизде бардык тармакта. Ошо Союз бузулгандан баштап баягы бизде билим берүү системасы жолусум ошол жакын клубу мындайча айтканда экинчи планга жүрүп кетти да. Биринчи планга эптеп ошо немени акча табуу болуп калды. Ошондо баягы чиношный бизнес деп коет эле. Ошондо көбү окуп аткан студенттер дагы өзүнүн окуусун таштап ийишип, кээ биркилердин ой максаты ушу мен окууну бүткөргөндөн кийин окуум, мектепти бүтүргөндөн окуум деген ошо пландар кийинке жылып, анан баардыгы ушул жака аттанып, неме алып калышты. Баардыгы эле ойлошот, биз убактылуу
убактылуу деп туруп. Ошол убактылуу дегенде ошондой бакыраса биздин мындайча айтканда генофонд жаштарыбыз. Ошолор биздин адистер мамлекет астыга жүргүзө турган азыр мисалы үчүн кадровый истощение болуп атпайбы Кыргызстандачы, кадрлар таба албайшат. Ошолор окубай калышты да. Эгерде даже какой-то институт окуп нем алгандар дагы ошол малда мамлекеттик кызматтагы же бюджетный немелердеги айлыктар аз болсо, алар ойлогон биз азыр кичине бизнеске туруп тузга тургансак анан кийин кайра иштеп кете беребиз деп. Бирок бул баягындай дүйнө ушундай экен, баягы өзүнө тартып кетет экен дагы анан кийин ошол өзүнүн немесин специальность немесин жоготуп коет да. Көп мына мисалы үчүн врачтарбы, ошо вет врачтарбы өзүнүн специнде иштебесе, өзүнүн немесин унута башташат. Тем более мен билишимче сиз медицина тармактасыз, медицина тармактала билесиз. Тез обучать этип, повышение жөнөтүп, кайра үйрөтүп жаңы системалар кылып турат го. Ошодон көп биз адистерибизди жоготуп койдук. Да бир жолу айтам, кимди жоготтук? Биз өзүбүздүн генофонд жаштар. Сыртка мисалы үчүн негизинен жаштар чыгып кетип атат. Бул мамлекетти түзө турган жаштар. Эң кайгылуусу, алар көбү кайтпайт. Азыр убактынча дегенмен алар келишет, ушул жерде кичине акча кылышат, дагы анан кийин жаш баягындай баш кошушат. Баш кошкондо дагы эгерде башка улутка баш кошсо, анда кийинки балдардын көз каранды болуп кете албай калат. Эгерде кыргызга баш кошсо, анда может Кыргызстан кетиши мүмкүн. Бирок ал дагы кандай? Себеби балдар, жаш балдар уже башка чөйрөдө чоңоюп калышат дагы, анан кийин чоңойгондо айтып коюшу мүмкүн. Вы езжайте в свой Киргизию, мы не поедем депчи. Ага бир мисал алып берейин. Мурманскда бир күчтүү адмирал болгон да, кыргыз адмирал. Ошол анан кийин уже отставкага чыккандан кийин угулуп атабы экен. Угулуп атабы достор, жакшы эле жазып коесуздарбы? Отставкага чыккандан кийин неме болуп калат? Айтат да, бардыгыбыз Кыргызстанга кеттик десе, аялы орус болот. Анан кийин балдар айтат, пап, вы езжайте в свою Киргизию, нам и здесь неплохо десе, бакы арман кылган ишинде күйүтүн айтат да, ошо немечи адмирал. Мен целый флотту башкарам, үй бүлөмү башкара албай калдым депчи. Эң кайгысы ушу. Ага дагы көбүнчө биздин азыркы системабы, же болбосо алдын ала билбегендикти көп неме алып берип атат да. Кыргыз жарандар сыртка кеткенге көп шарт түзүп берип атат. Мисалга мен деле 2017-ден баштап 5 жылдан бери барбай, быйыл бардым да. Жакшы билишет мени Facebook досторум. Быйыл барып, мен 3-4 ай жүрдүм Кыргызстанда өзүм. Мен 5 жыл жүрүп бул жерде Кыргызстанда эмнемди жоготтум, эмне пайда тапканымды мен 3-4 айда сезип кайра келдим да. Кайра келгенге мажбур болдум. Мен ошол жакта тиричилик кылайын, бир мигранттын ордум болсо дагы азайтайын деп баргам. Мен барып алып, өзүмдүн ордумду жоготуп койгонумду сездим. Ордумду таба албай, ойдолуп, оякка бuyакка Ош, Бишкек куршап өзгөн кылып, таба албай кайра келдим, айласыз. Менин ордумду жоготуп коюп турдум. Орустарда айтып коет, святое место пусто не бывает депти. Демек, сиздин ордуңузга балким Өзбекстандан келишип аткандар, же болбосо башка жактан келип, себеби Кыргызстанда биз канча адам чыгып кетип атсак, ал жер дагы башка Өзбекстандан келип атышат. Азыр тем более мен билишиме караганда Өзбекстан менен баягы внутренний паспорт менен гана кирсе боло берет экен да, ички паспорт менен. Канча деген кытайлар, алар легальный, нелегальный кирип атат. Ошолор ал жерде неме болуп атат да. Ошого дагы бир неме, бул азыркы түзүлгөн шарттар да, түзүлгөн шарттар.
Эми биз баягы кандай десек, биз өзүбүздүн оюбузду айта беребиз, бирок баягындай кандайдыр бир чара колдонбосо действительно Средний Азиядагы Кыргызстандын биз мындайча айтканда кооптуу болуп калды да Кыргызстанчы. Именно ошо миграция боюнча. Мен ошол 2016 жылы келе жатканымда ушунчалык баркытуу элем да. Мени кетпей канакей, сен бизге керексиң, сенсиз биз кантебиз деп ушул окуп келгенге контрактка 9.000 акча жетпей 9.000 чогултуп беришкен. Бирөөсү үйүн берген, үй алгыча ушурда жашай берчи депчи. Эми мен карыз болуп калам деп отказ алгам да ошолордон. Өмүр бою карыз болгон булардын алдында. Андан көрө мен иштеп келип, 1 жыл иштеп келип, өзүмдүн күчү менен кылайын деп эме кылам. Азыр барсам мен эмес, менден башканы ошондой барктап атышат да. Түрк врачтары иштеп атышат. Германиянын фирмасынын врачтары иштеп атышат ошолордун колунда. Мен ордумду жоготкойдум. Сиз канча жыл иштедиңиз бул жакта? 5 жыл. 5 жыл. Эми 5 жыл өзүңүз билесиз, медицина үчүн кыйла артта калып каласыз да. Медицина ушу бул алыкындай демете тез бүт бар медицинский системалар, аппараттар бүт бар өзгөрүп турат, ошону переобучать этип турат да, ошон үчүн артта калып кетип атасыз ооба. Анан азыркы Кыргызстандагы немелер да, мигранттарга айтып берем да. Биз мүмкүн болушунча өзүбүздүн Кыргызстаныбызга, мекенибизди, ордубузду жоготпогонго аракет кылышыбыз керек экен да. Бүтүндөй убактылуу иштеп жүргөн чет жактарда кыргыздарга, мекендештерге айтарым да. Анан азыр Англияга жөнөтөбүз десе сүйүнүп кетип атышат. Дагы кайсы мамлекеттерге кетип атышат? Германияга не болуп атышат? Сүйлөшүп атышат. Жөнөтүлсө акча таап келесиң десе эле сүйүнүп кете бергенмен, акча тапкан менен биз өз туулуу өскөн жерибизде, өзүбүздүн элибизде ордубузду жоготуп койгонубуз, ошол эң арманы ошол экен. Эң бул башталышы ошо Акаев учурунан башталган да, баягы бизге упрощенный вариант, баягы гражданство бере баштаганда, ошондо болгондо мындайча айтканда, баягы биз көп менен азыр мекендештерим менен азыр, конечно, мындай мен айткан сөзүмө кошулушпайт, бирок мен өзүм оюмду айтып коем да. Өзүнүн элин мындайча айтканда сатып ийгенге эле барабар болуп калды да. Эгерде ошол упрощенный варианттар болбогондо, көп биздин мекендештерибиз гражданство албайт эле, өзүбүздүн жерибизде неме алат эле, иштеп калышат эле. Экинчиден, кийинки мынабу таможенный союздагы көп неме алып койду. Мынабу чыгып кеткенге шарт түзүп берип атат. Бу жерде мисалы үчүн биздин Кыргызстандын жарандарына баягындай Россиянын жарандарына укуктарын теңеп койгон. Барып иштей бересиң, неме алып бересиң. Ошол эле учурда алар Кыргызстандан чыгып кетип атпайбы? Ал жак мындай бош болуп калып атат да. Баягындай биз мигранттарды кантип кайтып алып келебиз деген ушундай бир мамлекеттик программа болуш керек да. Азыр кайра баягы Англияга, Германияга баягы биздин неме Кабмин Акылбек Жапаров айтты эле го. Эшелондоп биз мигранттарды жөнөтөбүз деп. Тем более мындай бийликте адамдар антпеш керек да. Алар мүмкүн болушунча кайра ошо мигранттар бул генофонд, жаштар алып келиш керек. Азыркы учурда мигранттар булар эл багар, журт багар болуп калган. Мигранттар жылына 2,5-3 миллиард доллар которуп турушат. Бул банковский системадан өткөн. Мындай өздөрүнүн жанында чөнтөгү менен канча акчалар барып атат, канча мындай буюмдарды жөнөтүп атышат. Ал эми эсептен бул деген Кыргызстандын ВВПсынын 34% түзөт экен дагы. Анан Кыргызстандын экономикасын дефолттан сактап турат да. Мигранттардын жөнөткөн акчалары Кыргызстандын экономикасын мындай дефолттон сактап турган азыркы учурдачы. Экономикасын эме алчу.
Ошон үчүн биз кийинки ойлошубуз керек. Кантип ойлошубуз керек? Мына мисалы үчүн Түштүк Кореяны билесиз да? Түштүк Корея 70-жылдары ушу Кыргызстанга окшоп эле мигранттар эме ар мамлекеттерде көбүнчө Арабияда жүрүшкөн. Акыры мындай бир кандай десем реформатор келди дагы мигранттарга шарт түзүп берген. Аларды налогдон бошоткон ишкана ачсаң депчи. Ошол учурда баягы мигранттар, бул азыр деле бизде көп ар тармакта иштешет мигранттарчы. Курулуш өнөр жайында, мал чарбасында, ар тармакта, теплица ушундай немелерде иштейт. Ошолор биригишип туруп барып ишкана ачышат. Ошолорду налогдон бошотуп койсо, бир 3 жылбы, 5 жылбы билбейм, эми ошондой маалда налогдон бошотса, кийин будущем немелер мамлекет гана утат буданчы. Ооба. Мигранттар да уже кайра ынтылып, бир башталса эле кайра неме Кыргызстанга кеткенге аракет кылышат. Бул ар бирибиздин оюбузда бар. Мына мен 37 жылдан бери ошо сыртта жүрсөм, оюм ошо жакта. Качан Кыргызстанга кетебиз, барып нем алабыз деген ошондой да. Анда бир айтып кете турган нерсе, мигранттар эгерде Кыргызстанга ошондой шарт түзүлсө, башка жактан инвестордун кереги жок. Ушул жердеги мурунку жашап калгандар, алар үй мүлктөрүн сатышат, башка нерселерин сатышып туруп, эбегейсиз акча менен барышат. Кыргызстандын экономикасына эбегейсиз мындай инвестиция кылып беришет. Мына азыркы келген жаштар, алар дагы жөн барышпайт. Алар өзүнүн тажрыйбасы менен барышат. Алар мына иштеп жүрүшүп, бүт бар немесин билет, системаны. Ошондой тажрыйба менен барышат. Пожалуйста, алар да колдонсо болот. Ошондой Түштүк Кореянын системасын алсак болот. Ошондой эле мына Германия, Турция мигранттарды артка келгенге шарт түзүп беришкен. Мына согуштан кийин 45-жылдан кийин көп немистер сыртка чыгып кеткен эле. Аларды дагы кайра өздөрүнө алып келип, куту ошондой алардын тажрыйбасын иштетишти. Түрктөр дагы ошентип сыртта чыгып кеткен эле, мына көбүнчө Европада. Аларды дагы мындай кайра өзүнүн мекенге келгенге мамлекеттик программа аркылуу кайтарган да. Ошондой болуш керек бизде дагы. Кайтышыбыз керек. Ооба, мекенибиз бир. Канча башка көп улуттар бар, мындай. Кыргыздардан да саны көп. Бирок өзүнүн мекендери жок. Ооба, биз кайтпасак чынында өзүбүздүн мекенибизди жоготуп коебуз. Дагы бир жолу айтам, азыркы учурда сыртта кимдер эң алигиндей мамлекеттин ишке жарагандары, мамлекеттин келечеги, мамлекеттин кийин ушулардын колуна өткөрүп бере турган ошо жаштар жүрөт да. Эң өкүнүчтүүсү ошо. Азыркы учурда ошо жаштар өзүнүн күчүн башка мамлекеттин экономикасына иштеп берип атат да. Ошон үчүн бардыгыбыз Кыргызстанга барышыбыз керек. Бул жердеги бүт бар тажрыйбабызды, болгон бүт бар ар кыл тармакта кандай тажрыйба алсак, ошону өзүбүздүн мекенибизди ишке ашырышыбыз керек. Ооба. Кайтышыбыз керек. Кете тургандарым, мына азыр иштебесеңер дагы силер көбүнчө ошолорго технологиясына кызыккыла. Теплица болсо, теплицаны ошонун көбүнчө технологиясына кызыккыла. Иштегенче силер практика ушу бүт бар тажрыйбаны алып атасыңар. Ошолордун технологиясын Кыргызстанга мекенге алып кеткенге аракет кылгыла. Бул строительствода болсун, монтажниктер болсун, кандай тармакта болсо дагы ошонун технологиясын, мисалы үчүн биздин айымдар көбүнчө мындай кондитерский сектордо иштеген болсо, ошо нерселердин жөн барбай биз мына жаңы технология менен кошуп барышыбыз керек да. Ошондо анан кийин өзүбүздүн мекенибизге чоң салым кошкон болобуз. Мен Кыргызстанда жүрүп кээ бир улуу муңга таарынычымды дагы айтып алдым да. Эми бир сөздөрдөн сөз чыгып,
ушул тартипке эме кылгандарчы. Ушул улуу мундар биз кичинекейлик да союз таркаганда. Мен 3 жаштагы кыз элем. Анан ушул мезгилдеги 25-30 жаштагылар азыр пенсияга чыгып калышты да 70-ке барып калышты. Ушулорго айтам да, силер ушул мындай ал кезде адамдар союздун маалында жашап жүрүшүн, Рыскали союз кулагандан кийин мындай мамлекетте завод, фабрикаларды силер ошолорду неге ошол буздурганга уруксат бердиңер? Эмне үчүн сактап калбадыңар? Силер сактап калганда биз кой эми жаш бала элек, кичине элек. Силер ушул акылга толуп, алы күчүңөр жетип турган маалда силер ошолорду сактап иштетебиз, биз мамлекет үчүн керек бул. Биздин балдарыбыздын келечеги үчүн керек деген ой келбедиби силерге? Силер сактап калганыңарда биз мына бүгүнкү күнү миграцияга барбайт элек, жумуш орундар болот эле ошол завод, фабрикалардан. Оштогу шелковый комбинат, мясо комбинат, насосный завод, ушуларды неге буздурттук? Ооба. Буздуртпай сактап калганыңарда силер ошондо биригип туруп деп бир таарынычым айттым да. Анан азыр ойлоном да, биз мына мен азыр 35 жаштамын. Бизди дагы эртеңки күнү мага дагы жашмуун, мен дагы каарып калганымда. Эмне үчүн ушул алы күчүңөр бар маалында мага дагы ушул сөздү айтат деп мен күтүп атам да азыр. Биз ошолорго, балдарыбызга мамлекетибизди сактап беришибиз керек. Мына болуп калды да, союз маалында баягы бүт эстердин ичиндеги система берилет да. Мисалы үчүн бизден ошто насосный завод өзүнүн продукциясын мына именно баягы глубинный баягы нефть немелер чыгаргандан ошого неметет эле да. Анан кийин бир заматта баары үзүлүп калган да, но бирок аларды бузбаш керек эле, модернизация кылып эле кайра баягы рыночный системага кирип кетиш керек эле. Бул жерде ошол маалда баягында азыркы окшон менеджерлер жок болуп калганда, мындайча айтканда маркетинговый баягы системаны түшүнбөй, рынокко кандай чыгышты билбей калганда, но ошол эле убакта көп биздин коңшу мамлекеттер өзүбүздө мисалы үчүн системасын сактап калганда, завод, фабрикаларынчы. Мен бир жерден окуган элем, Тажикстанда бир атомный станция курулган экен. Ошо атомный станция бүтпөй калган экен, ошонун кийин өзүбүз бир немеге жеткенде, мындай өнүгө баштаганда өзүбүз бүтүрөбүз деп туруп, ошо жерге бир рота солдатты койгузуп койгон экен да. Азыркы Рахман неме алган экен. Ошол атомный станциянын бир болтун дагы урзаткызбаптыр. Бизде эми билесиздер, завод, фабрикалар канча жок болуп неме кылды. Ошол маалда дагы баягы завод, фабрикалар бузулуп атканда баягында уюшуп чыккан эмес. Хотя бы ошол заводдун жумушчулары баягында көбү одан пайдаланышкан, шейхер немесиненчи. Бирок ошол пайдалангандардын балдары, балким неберелер азыр сыртка чыгып жүрөт да. Эртедир кечтер ал завод, фабрика модернизация болуп туруп кайра эле иштеп кетмек. Бузуш оңой, бирок куруш кыйын да. Азыр кура албайт баабыз мына завод, фабрикаларды. Ошонтип эртеңки күнү бизден деле талап кылат да жашмоончу. Силер алы күчүңөр бар маалында эмнеге ушуну кылбадыңар, акылыңар эмнеге жетпеди? Эмнеге бизге ушундай мамлекетти калтырып атасыңар? Айтып деп күрөшпөйт белеңер. Bunun бардыгы келип ошо жоопкерчилигибиз, эртеңки күнү келечек муундун алдындагы жоопкерчилигибиз, мамлекетибиздин эгемендүүлүгү, мамлекетибиздеги өзүбүздүн ордубуз, өзүбүздүн. Ооба, баягы дагы бир мигранттардын көйгөйү бул баягы мигранттардын азыр айтып кеттим го сизгечи баягындай Кыргызстандын экономикасын камап тургандардын эң негизги немеси депчи
слой жаштар деп. Акчалары керек, экономиканы көтөргөнгө керек болуп туруп, шайлоо маалында булардын шайлоо укугу тепселенип калып атат да. Анан кийин бул мигранттар бул жакта жүрсө, булардын кээ бирки мигранттарды ал жакта деп туруп, может, алардын ордуна баягындай добуш берип коет дагы. Ошо сиз айткан баягы бүт баары бузулуп атат, уурдалып атат дегендердин баардыгы шайлоонун натыйжасында болуп калып атат да. Биз азыр мигранттар боюнча тема болгондон кийин ошо мигранттарга көбүрөөк таянып айтканым, мигранттардын добуштары мындайча айтканда шайлоо маалында мындай эске албай калып атат. Аларга мындай шайлоо укугун бербей атат. Добуш укугунчу, мисалы үчүн бизде 700 миңдейби ушу Москванын айланасында неме алгандарга, болгону ушу 4-5 участка ачылды. Мурун бир участка экен, 2 участка болсо 4-5 участка ачылып калды. Бул аябай аздык да. Анан кийин шайлоо алдында бакындай консулский каттоо неме эден өтүш керек экен. Ушундай алгындай бюрократический бир немелерди түзүп берип койгонда, бут тосулардычы мигранттарга. Албетте шарттуулар барат, ал кагаздарды, бланкаларды толтурганга шарты жоктор бара албайт. Ошондо баягы соц тармактардан көрүп калдым. Ошо бир окошко гана иштеп калат экен да. Эми бул атайлап кылынганбы билбейм. Шайлоо болгондон кийин мигранттардын укугу неме болуп калыш керек да. Мен азыр сизге бир мисал келтирип берейинби? 2015-жылы Молдавияда неме болгон, президентский шайлоо же парламенттикпи. Ошондо баягы шайлоого мына Молдован мигранттар бара албаган үчүн, көбү бара албай калат да. Мына жерде участкаларды ачып берген. Ошо посольствода участкалар болуп, анан кийин эч кандай баягы консулский каттоо немебиз, эң негизги паспорттор менен барышкан да. Бланкалар түгөнүп калганда 2 сааттын ичинде Кишиневден бланкаларды алып келгизип неме алган. Элдер очередь деп туруп добуш берген. Бизде мисалы үчүн шайлоо болгонго чейин эле алардын мындайча айтканда бюрократический немелер менен буттардын жолун тосуп коюп атпайбы алардын. Ошон немелер көп бар да. Көп көйгөйлөр бар мигранттардыкычы. Мен ойлойм ошону сиз айткандын баардыгы шайлоонун натыйжасында болуп атат да. Ошонун жыйынтыгы ошентип атат. Мисалы үчүн сиз айтып атасыз ошол 90-жылдар деп. 90-жылдар мен эсимде мына Медаткан Шеримкулов немеле спикерле, легендарный парламенттеле. Ошол маалда парламенттер мен азыркы парламентти салыштырып калам да. Ошол маалда интеллекттер менен азыркыны. Ошол маалдагы булар чын эле баягы бийликтин бир бутагы болгон да, парламент, легендарный парламент деп ошон үчүн айтылган. Көп нерселерди балким бузулуп калышынан да Кыргызстанды сактап калган болушат да. Бул эми эл өкүлдөрү. Ошол маалда мына Армения менен Азербайжан Карабах боюнча согуш жүргөн эле. Ошолорду жараштыруу үчүн СНГнын ичинен Кыргызстан парламентин неме алышкан да, тандашкан. Медаткан Шеримкулов вертолет менен барып, ошо Карабахка барып, ошо эки элди немеге жараштырган. Ошо парламенттерден адамдарды, депутаттарды неме алчу. Мен ойлойм бул парламенттин эң бийик деңгээлин баягы бир гана Кыргызстандын ичинде эмес, СНГ, ошо Союзный республиканын арасында көрсөткөн да. Тилекке каршы азыр эми андай эмес болуп калды. Азыр интеллект бааланбай эле кимдин акчасы барлар ушулар өтүп калып атат. Ошонун кесепетинен биз азыркы сиз айткан нерселер көрүнүп атат да. Ошол азыр деле болуп атпайбы мына немедечи. Бирок биз кайра эле айланып келишибиз керек па өзүбүздүн мигранттар темасы боюнчачы. Мынабы бир мисалы
мигранттар комитетин ачайлы деген бүтүн Кыргызстан партиянын немеси төрагасы Матумаров Атакан Кимсанбаевдин сунуш түшкөн парламентте. Мигранттар комитетин ачпай коюшту да. Баягы эле нерсе да, бул мигранттардын тапкан акчалары, мигранттардын жөнөткөн акчалары Кыргызстандын экономикасын кармаган, бул эсепке кошулат да, а мигранттардын көйгөйү силер өзүңөр менен өзүңөр болгула, биздин ишибиз жок деп койгон да. Ошондой немелер көп. Ооба. Дагы эле бир айтып келем, бул баягы эле кайра шайлоонун жыйынтыгы ушу да. Мигрант болуп бул жакта бир экинчи сорт катары жүрөсүң да. Анан Кыргызстанга барып алып дагы өзүңдүн ордуңду жоготуп койгону эң өкүнүчтүү экен да. Мынандай да, мигрант бул баягы кайсы жерде жумушчу жетпесе, ошолордун ордун неме алат. Мисалы үчүн сиз кесибиңиз медик болгону менен сиз именно медицина тармакта иштей албайсыз. Может иштеп кетесиз, сиз какой-то баягы аттестация немелерден өтүшүңүз керекпи, но кайсы жерге бир упорство жетишпейт дагы, же болбосо бир жерге вахтерство жетишпейт дагы, ошондой жака гана барасыз сизчи. Алеки акчасы аз төлөнүп, бирок баягындай мындай иши оорураак жака. Мигранттар ошон үчүн неме да. Эгерде вот Кыргызстандан бир профессор келип, ошол жерге өзүнүн тамагын иштейм десе, ал жакта иштеп кете албайт. Себеби анын мигрант деген немеси бар. Аты бар, статусу бар, немеси бар. Ага башка мамлекеттер көп деле муктаж эмес. Ага ошо профессорске немесин төлөп, анан кийин студенттерге сабак берип немалганга алар муктаж эмес. Анан кийин бардыгыбыз эле билебиз, бул жерге мигранттар келгенден кийин как-то лояльно карашат да. Булар эми азыр бул жерге өзүбүзгө адис катары буну переобучать этип, ар бир повышенияларга жөнөтүп нем алгандын эмне кереги бар дейт да. Булар кетип калат дейт да. Ошон үчүн сиз айтмакчы, экинчи сорт десек дагы мындай кайсыл тармакка керек жагына гана иштешет да. Сиз өзүңүздүн кесибиңиз менен иштедиңизби? Ооба, мен өзүм кесибим менен иштегем. Мен ошо университеттен кийин 5 жылдай немеде иштегем, сертификационный системада иштегем, эксперт болуп, товаровед болуп иштедим. Кийинчерээк анан кийин бир чоң немеде комплексте неме ал жер немеле фермерский, анан кийин дагы вторсырье чыгарган жерде управляющий болуп иштедим көп жыл. Так что мен өзүм кесибим боюнча иштедим. Кийинчерээк анан кийин ушул Москвага келгенден кийин торговляда иштейин десем, өзүм системада иштейин десем, айлык аз экен. Эми мен мындай салыштырып көрдүм да. Айлык аз экен, анан кийин немеге стройкага кетип калгам. Стройкага кеттим. Азыркы учурда мен комбинатта иштейм. Пенсияга да кичине иштеп коеюн дегенмин да. Жакшы. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча тажрыйбаңыз бар экен. Тажрыйба бар. Кудайга шүгүр. Бизде азыр мына таможный союзга кошулгандан кийин сертификация менен чыгыш керек да. Дыйкандарыбыз жанагындай өндүрүп алып, өзүбүздүн дыйкандар. Бирок сата алышпайт да. Казакстанда кармалып, ошо сертификатын текшерип. Мында болуп калды. Берки Атамбаев учурунда экен, баягы таможня союзга киргенде, ушул системага немеге жардам катары Казакстан $100 миллион бөлүп бериш керек эле. Кыргызстанга? Кыргызстандын өзүндө ушундай сертификационный орган ачыш үчүн да. Биз продукциябызды ошол жерден текшертип, ошол баягы таможня союзунун стандартына жооп бере турган продукциябызды, мындай бизде алигиндай неме таможенный почта жок да, ограничение жок. Бирок ошол стандартка жооп бере турган кылып
продукциябызды чыгарганга мындай таможня союзунун ичинде. Кийин Сооронбай Жээнбеков убагында ал ишке ашаруу убакыт болуп калды. Кийин баягындай 2020-жылы парламент шайлоодон кийин бийлик өзгөргөндөн кийин Казакстан баш тартты да буданчы. Бербейсиз? Бербей эле койду, бербейбиз эмес, бербей эле койду. Азыркы учурда биздин ошол Кыргызстандын продукциясы мына сырткы рынокко чыгыш үчүн, именно мына таможня союзунун ичинде чыгыш үчүн Алматага барып, ошол жерден баягы сертификацион лабораториялардан өткөзүп, сертификатты алып туруп, анан чыгарыш керек да. Бул ошол жагынан көзөмөл болгону, мындай көз каранды болгонубуз көп. Мынандайча айтканда рынокту жоготуп коюп атабыз да. Эсиңизде болсо, 3-4 жыл мурун мына бул Россия менен Турциянын ортосуна кичине көз караштары неме болуп, бири-бири менен алки санкция, бири-бирине санкция применять эткенде неменин түрктөрдүн Турциянын помидорлоруна отказ беришкен, Россиячы. Ошондо мен бир оюм бар эле, Кыргызстандагылар, Кыргызстандын помидорлору может ушу рынокто ээлеп калаттыр. Кыргызстанга мисалы үчүн Санкт-Петербург же болсо Москва эле жетишет. Ошонун ичинде бир Ашан, ошо бир немени эле ошону эле мындай снабжать этип турса жетишмек Кыргызстан дыйкандарыначы. Себеби таможня пошлина жок. Эң арзан транспорт мына железная дорога бул, темир жол, бир паровоз эле локомотив 60 вагонду алып келип коет Москвага. Ойлодум эле ошо ишке ашат депчи. Жок, көрсө иш башкада экен, биздин баягындай сертификационный системабыз жок. Казакстанда көз каранды экенбиз, дагы эле ошол себептен сырткы немеге чыга албай калдык. Москванын рыногун билесизби ким ээлеп калды? Өзбекстан ээлеп кетти. Таможня союзга кирбеген Өзбекстан ушу Москванын баягы рынок не любит пустоты деп коет го. Ошол немени помидор тармагын Өзбекстан ээлеп кеткен. Ошондо көп нерселер. Алар сертификат менен кирет да? Скорее всего, сертификат менен кирет. Но бизге оңойраак жол болуп атпайбы? Таможня поштына неме албайт. Аларда таможня поштына Бул канча жылы? Адашпасам бул 15-жылдары болду окшойт. 15-жылдары болду окшойт. 15-жылы Өзбекстан менен биздин граница жабык болчу. Ошондо булар бул жака чыгып кетишип да. Өздөрүнүн баягы неме дыйкандарын колдоп. Анткени Кыргызстанда билбейм, агрохолдинг барбы жокпу. Эми бул башка тема болуп кетип атат да. Азыр биз мигранттардын немесине чыгып кетип атабыз. Мигранттардын бул жактагы байкап жүргөндөрүнүн бир темасы бул деле рынокто. Биз Средний Азиядан келди деп Өзбекстандын фруктыларын, жер жемиштерин алабыз да көбүнчөсү эле. Көп байкайм. Кыргызстандан Мына алмалар эле келип өзүбүздүн эле кыргыздардын группасында эле сатылса, алмадагы мына немелерде жок. Алмадагычы мына сетевой магазиндерде жок да, Магнит, мынандай Пятерочка немелерде жок. Муну баягы өзүбүздүн эле баягы мигранттар ноокаттын алмасы келди, мынчадан аласыз, мындагы туруп бул дагы немеси бар. Биз өзүбүздүн рыногубузду түзүп алдык да. Себеби орустар айтып коет мындай, своя рубашка ближе телу деп коет. А кыргыздарда ушунун башкачасы бар. Кийизиң астсаң дагы коңшуңа сат, бир чекесин өзүң басасың дегенде, бир жагынан Кыргызстандын экономикасына салым кошуп атабыз. Экинчи жагынан биз экологический таза продукцияны алып атпайбызбы? Баягы алмалар келгендечи. Бирден бир эске алып коюш керек. Мына Кыргызстандын продукциялары эч качан баягындай бизде азот чыгарган, селитра чыгарган заводдор жок да. Экологически таза биздин продукциябызчы. Азыр дагы деле ушун немени колдон чыгарбаш керек, баягындай Косвилла деген баягы экологически таза продукция сатат го. Ошол немени рынокто да кармап калса болот Кыргызстанчы. Сүйлөшүп келишимдер түзүп ал үчүн дыйкандарды эме кылышыбыз керек. Бизде азыр
дыйкандар эгеткен дагы, анан каяка сатып алышын билбейт экен дагы, чирип кетип эле. Агроколдинг жакта Сыртка чыгарайын десе сертификат ала албайт. Анан таштап атып банкрот болот да, таштап атып анан мигрант болуп кетип калат экен да. Азыр дыйкандардын да бир немеси жаныбызда коңшу мамлекеттер менен конкурент ете албаганы. Баягы кичине темабыздан сырткары чыксак, билесизби, Кыргызстан ушу 90-жылдары картошка, будай, жаңгак экспортко чыгарчу. Коңшу мамлекет Казакстан, Өзбекстан бизден чеснокторду алчу эле да. Азыр эмне конкурент ете албай калды, себеби алардын дыйкандарына өтө ылдыйкы процентте кредит берилет да, 40% ушундай процентте кредит берилет да. Анан кийин ошол проценттин мамлекет субсидировать этет. То есть ошо процент кайра мамлекет өзү жаап берет да. Ошон үчүн биздегилер конкурент этиш кыйын болуп калды да. Мисалы үчүн бизде ГСМ кымбат, ошол эле баягы селитр, азоттор кымбат, бүт баары неме болуп туруп, анан кийин конкурент эте албай калып атат да. Ошон үчүн баягындай куттуу мигранттарга мамлекеттик программа керек дегендей эле дыйкандарга да мамлекеттик программа керек. Ошол эле баягы кайра эле өзүбүздүн мигранттарды дыйкандар менен байлап кетсек, мына көптөгөн биздин мигранттар теплицада иштешет, айыл чарбада иштешет, ошол эле животноводство отраслда, кийин ошол бак чарбаларында ошолор өзүнүн тажрыйбасын албетте Кыргызстанга алып барышат. Болгону шарт керек да. Баягындай башка мамлекеттерге окшоп баягы конкурент этиш үчүн аз пайыздагы неме керек, кредит керек. Экинчиден мигранттарды бир какой-то жыл неме кылып коюш керек да, налогдон бошотуп коюш керек. Будан мамлекет гана утат. Элибиз да утат. Элибиз кайра жаш генофонд өзүбүздүн жерибизге кайткан болот. Экинчиден көбү алки жүрөк оору болуп калат, бакый балам эмне болду экен, кантип атат экен. Кредит төлөшкөй. Ошол нерселер жогорот да, баягы бардыгы бир куюм чай болсо да бир дасторкондо бир очоктон тамак жеп, бир казанда неме болуп туруп, ошентип кайра мурунку окшоп бардыгы чогуу болгон неме деп ырда айтып коет го, жоолугу кандай сонун депчи. Ошентип баарыбыз өксүк жок болуп калат да. Биз балки көбүнчө оору каяктан пайда болот билесиз, нервден. Ушу бакый бечара кантип атат экен, бөтөн жерде бечара кантип жүрөт экен, суук болуп атат деп эле ооруп калат адамчы. Ошентип көп немелерден кутулмакпыз. Көйгөйдөн эле. Дыйкандардын да оңой эле чечип койдук го биз. Не кылыш керек деп. Биздин айткандарыбыз ушундай узкий кругда көп нерсе чечилет да. Биздин көрүүчүлөр дагы өзү негизинен мына мигранттар болуп жазыңыздар. Бизди Алмазбек Жолдошбаев көрүп атыптыр. Рахмат Алмазге. Азыр баары жумушта окшойт. Жумушта тургандар эгерде көрсөңөр бөлүшкүлө. Оюңарды комментарийга жазгыла. Биздин Канике айымдын журналисттик немеси өнөрү да бар экен. Кыргызстанда мисалы 96-жылдан кийин, 96-жылга чейин ар бир төрөлгөн жаранга, мен башка жагын билбейм, анда кичинекей эле. Биздин айылда төрөлгөн балага участок берилчү эле да. Анан 96-жылдан кийин уже берилбей калды. Жерлер азайган да. Анан азыр биз жаштар барсак, 96-дан кийинкилердин участоктогу төрөлгөнү берилген эмес, жери жок. Айылга жашайын деп, дыйканчылык кылайын десе, жери жок. Анан шаарга келип иштейин десе, иш аз, айлык аз, квартплата кымбат. Анан кайра эле миграцияга жөнөйткөн да. Билесизби, мен мынабы Жогорку Кеңештин 5-сазыбында экен, ошо бир немени уккан элем да.
ошо бир депутат чыгып айтканда, ошо сыртка чыгып кеткен биздин Кыргызстандын жарандарын үлүш жерлерин алып коюшубуз керек деген да. Ошондо бир депутат айткан, алар эми өз ыктыяры менен чыгып кеткен жок да депчи. Ооба. Ошо үлүш жерлер калыш керек. Үлүш жер бул как сила притяжения да, кайра сен өзүң чегин бар, өзүң үлүш жерин бар деп өзүң айылыңа, өзүң жериңе кайткың келет да. Себеби азыркы эле биз айтып кеткен баягы теплица кура турган, же болбосо бак кура турган болсо, ал өзүнүн немесине барып, чек жерине, баягы үлүш жерине кайрак болсо, мисалы үчүн капельное орошение бар. Ошону алар иштеп жүрүп билет, канча жылдан бери иштеп жүрүп, ошентип кайра неме алып кетишет. Аларга эч чегин деле, үлүшүн деле албаш керек да. Ошон бир депутат кайра айткан, биз аларга кайра наоборот алардын үлүшүн калтырышыбыз керек. Алар үлүшүнө илеш болсо да кайра кайтып келет. Биз баардыгын тартып алсак алар келбейт депчи. Ошо баягындай көп жаштар ошондой немесинен да, үлүшүнөн да ажырап калган жерлер бар. Алар баягындай өчөшүп да келбей коюшу мүмкүн. Ошон үчүн баягындай алардын чегин, үлүшүн бүт баарын неме кылып сыртта жүргөнү менен өзүбүздүн жаныбызда жүргөндү эле сезиш керек дагы. Ошолордун кезеги келдиби, ошолорго кадимки чекти кыркып бериш керек. Алар ушул жерде жүрөбү, акча которуп, то есть инвестировать этет кайра эле Кыргызстандын экономикасынчы. Ошол эле машиналар жүрө баштайт, баягы строй материалдарды талашып, ошол эле биздин баягы строительный бригадалар иштей баштайт. Ошол эле баягы биздин допустим, Ошто баягы силикатный кирпич завод бар, ошонун кирпичтери чыга баштайт, сатып алышып эле кайра эле мынтип экономиканы жылдырып турат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө алардын укугун тебелебей, алардын чек кезеги келди, чегин бериш керек. Алар себеби кайра эле Кыргызстанда инвестировать этип аткан болот. Эми ойлошот, көбү ал үйүн куруп атат деп, ал үй курулгандын ичинде канча инвестиция бар Кыргызстандын экономикасыначы. Ошол мигранттын акчасы келгенден баштап баягы жерди казгызып, строительдерди нанимать этет. Ошол жерге цемент куят, бетондорду куят, шагылдарды алат, карьера иштеп аткан болот, цемент алат, цементный завод иштеп аткан болот. Кийин кирпичтерди урат, кийин баягы штукатурить этет. Ошолорду бүт баары баягы биздин ошол жердеги баягы производство иштеп атат. Экинчиден биздин ошол жерде иштеп аткан биздин калктарыбыз, мындайча айтканда, иш менен камсыз кылып берип атат да, ошо мигранттар неме алганчы. Ошон үчүн мигранттарга баягындай чекти, үлүш жерин эч качан тийбеш керек да. Өзүбүздүн ошол жерде жашагандарда кылып эле неме алса, негизинен мигранттар ким? Жаш муундар да. Ошол жерге үйүн курган болсо, ал өзү курган жерге баары бир келгиси келет. Ооба. Ал дагы бир мындайча айтканда механизм да, мигранттарды кантип. Азыр мигранттарга мына Москвадан үй алганга возможностьтарды түзүп берип, биздин эле бир компаниялар иштеп атат да, кооперативдерби? Угуп калдым эле. Анан ошолорго запрещен кылыш керек дейм да. Анан бул жактан жаштар үй алып алса, үй алып алгандан кийин кетпей калат экен да. Бул баягы башында теңеп койгондо, булар ишкана ачып алып, риэлторский контора ошондой ачып алып туруп эле, анан кийин ошол строительный компания, недвижимость менен неме алгандар менен договор түзүп алып туруп, анан кийин неме болуп атышат да буларчы. Албетте мигрант бул жерде баштайт. Ошо мигранттар бул жерге ошо ипотека алып туруп айланып калышат да. Ошол 5-10 жылдын ичинде, эми 10 жыл, 20 жыл, 10 жыл, 20 жыл. Эми 20 жыл элестетип көрсөңүз, сиздин балдарыңыз чоңоюп, биздин неберелери неме болот да. Алар эч качан кетпейт. Сиз аларга көз каранды болуп каласыз дагы, сиз ал жака бара албай каласыз. Бул жерде
баягындай таяна турган ушу балдарың ушул жерде ушинтип калып калат да. Анан кийин бул дагы чоң неме. Бул эми айтып атам го, баягы башында айттым го, ошо баягы бүт бар упрощенный вариант гражданства, кийинки таможенный союз бул өзүнүн жарандарын мындайча айтканда сатып ийгенге эле барабар болуп калды да. Сатып, эгерде жесткий ограничение болсо, ушулар жок, баары Кыргызстанда айласынан жашай алат. Бизде мигранттарга жана ипотека берген Кыргызстанда керек экен да, мен ойлоп. 2016 жылы ипотека алайын деп аракет кылганымда ушундай мигрантмын дегенимде бербей коюшкан да. Мигранттар болсо бул деген миграция деген туруктуу жумуш эмес. Бир жумушуңдан сен справка алып келишиң керек. Кыргызстанда иштеген жумуштан деп. Ошондуктан мен ала алган эмесмин да. Азыр мигранттарды кетирбей, кайра кайтып келишине 1-5-10 жыл иштейби? Акчанын Кыргызстандын ичинде калышына аракеттерди кылып, мигранттарга үй алганга ушундай ипотекаларды жеңилдетиш керек экен. Ооба, мынабы российский кыргызстанский фонд бар го. Ошондор немасы болот. Себеби биздин мигранттардын 90% эле Россияда да. Ошол системада иштесе, мисалы үчүн бу жерде рубль менен ошол эле российский кыргызстанский фонд. Эми бул ипотеканы бардык эле банктар көтөрө албайт да. Бул эми 20 жыл чоюлуп кетип атпайбы бунукучу. Ошон үчүн бардык банктар эле неме ала албайт. Мисалы үчүн көп банктар бизге как инвестор катары может бара албайттыр. Себеби алар бакында өнүп өсүп келаткан мамлекеттерге инвестировать этет да. Ошон үчүн ушул функцияны мынабу неме Кыргызстан Россия фонду өз мойнуна алса болот. Бир өзүнчө бир какой-то структура түзүп туруп, именно ошо мигранттарга ипотека неме ала турган. Себеби мигранттарга төлөгөнгө да жакшы болот. Булар Кыргызстанга акчаны которуп, аны рубльду сомго которуп, анан кийин банкка төлөп эле, анан эми ушул жерде туруп эле ушул немеге неме кылса болот эле. Эми бул айтып атам го, барып туруп эле баягы мамлекеттик программага келип такылат да. Ошон үчүн баягындай биз бул жерде айткан биз мнениябызды айттык, идеябызды айтып койдук. Балким биз өзүбүз бирөө укпаса дагы кимдир бирөө тарабынан ушул идеялар ишке ашып калат деген үмүттөмүн да мен. Ооба. Качандыр бир идеяларды айта бересиң, аны уурдап алабы, пайдаланабы, элдин кызыкчылыгы үчүн кимдир бирөө ишке ашырса, жетсе, ошол биздин утук. Ооба. Туугандар, бүгүн мигранттардын көйгөйү боюнча тема болду. Кийин өзүңөр бардыңар билесиңер, баягы биз өзүбүздүн башыбыздан өткөргөн нерсе боюнча гана мындай сүйлөшүп, мындай сал жеткире билебиз да. Анан кийин бардыңар мына комментарий кошулгула. Ар ким өзүнүн оюн айтууга укуктуу, акысы бар. Ошентип баягы биз мигранттар ушундай чогуу биригип, бири-бирибиздин баягындай сунушубузду эске алып туруп, анан кийин ушундай бир көйгөйдөн чыксак деген ой бар. Бардыгыбыздын оюбуз Кыргызстанга кайтуу, мекенибизге кайтуу. Ушул кайтканда дагы бардыгыбызга оорчулук келбей, ошондой бир системаны ойлоп табышыбыз керек да. Балким биздин азыркы немелерибизде, обсуждениябызда может балким бийликтегилерге жетип калаттыр, может парламентке жетип бир закон кабыл алышаттыр. Биз мынабы Германия, Түштүк Кореяга окшоп туруп чечүүчү ролду мигранттар өздөрү ойнош керек да. Мына азыркы Кореяны билесиңер, Түштүк Кореяда телефондон баштап оор техника чейин чыгарышат. Ошо 70-жылы талап алып жүргөн мигранттар.
келишип 2-3 10 ишканаларды ачып алып неме алды. Биз деле ошон шарт түзүлсө эле бардыгыбыз неме кылабыз. Биринчи баргандарга албетте алар баягы предвестинг деп коет. Барып биз баягында жолду неме кылгандан кийин, салажт эткенден калгандары сүйүнүп эле барышат. Бизге ошо мамлекеттик программа эле керек. Болуп тургандар баарыңар аман болгула. Дагы эфирде жолугушканча чейин саламатта болуңуздар. Саламатта калгыла, достор. Бул неге бул көйгөйдү айтып баштадык. Негизги бул мен өзүм Кыргызстанга барып, өзүмдүн ордумду жоготуп, кайра бул жакка келгенге мажбур болуп, ордумду таба албай ойдолуп, кайра келгенимден өкүнүп, дагы бир мигрант ушинтип өпкөсүн чаап, мен Кыргызстаным менен, патриоттук сезимдер менен барып алып, дагы мага окшоп ордун таба албай, сумсайып калбаш үчүн биз бир программа менен иштеп, бул жакта азыр көп жылдан бери жүргөндөр бар да. Мен 5 жыл жүрдүм, менден көп жыл жүр. 10 жыл, 15 жыл жүргөндөр бар, ошолордо барып алып, ордун таба албай, кыйналып, же тарынып, же көңүлү калып, кайра миграцияга кеткенге мажбур болбош үчүн биз мигранттарды кайтаруу үчүн бир программа иштеп чыгып, мамлекеттик деңгээлде. Анан эми өзүнүн үй жайын куруп алып, өзүнүн иштерин жолго кое алып, кредиттеринен кутулуп алып, кайтып барып Кыргызстанда жашайын, Кыргызстанда бир жумуш кылайын, жумушчу орун түзөйүн деп баргандар өзүбүздүн мекенибизде калсын деген максатта. Ойлоруңарды, достор, комментарийге жазгыла, идеяңар болсо жазгыла. Биздин бул айткандарыбыз балким кимдир бирөөлөр пайдаланып, ушул идеяларды ишке ашыраттыр. Балким биз ашыра албасак, балким бир кимдир бирөөгө дагы идея кошулуп ишке ашат деген үмүттөбүз. Саламатта калгыла, достор, аман болгула.